Достор, ассаламу алейкум. Мен атым Азизхан. Мен Бишкектен болом өзүм. Азыр Алматыга баратабыз. Алматыга барып бутик ачкан жатабыз. Бул мен 4-чү бутигим. Бишкекте уже 3 бутик бар. Торговый центр Евразияда. Эми ушинтип Алматыга барып жаңы горизонтторду ачып, ошонун баарын YouTube'дан көргөзөйүн дедим. Кызыктуу болсо, до конца көргүлө. Let's go. Границадан бияка чейин 3 саатта келдик. Бул акча бутик ачканга керек. 700 000 сом курс алам го деп оюма келбейт болчу бирде күнү. Яшма. Казакстанга келдик. Границаны жаңы өтүп, заправкага кирип атабыз. 95'ти полный бак койдук, 15.800. 3.000 сом полный бак болду. Элестеткиле 3.000 сом. Так, канчадан койдук? 248 тенге, это канча болот? Элестет? У нас 72 стоит. 22 сома разница. Мен уже 3 ай Казакстанга барып бутик ачайын деп атпаймынбы? 3 ай окуп жүрөм Казакстанда. Бутик ачайын деп дагы, обученияга деп дагы. Анан кийин 3 айдан бери только Казакстандан заправка кылып атам. Полный бак куюп, кайра кетем да немеге? Кыргызстанга. Анан Кыргызстандын бензинин уже куйсаң, ачтыма уруп калат экен да чөнтөккө. Кыпчылып өтөт. 2 саатта өттүк. Тревога деп башташты бир кезде. Бизди жаап кетип калышты. Границада бирдеңке болду да. Анан кийин могуну ачып тийишпесе экен деп жүрөк түшүп жатты да. Карабаса экен деп, бирок ачып караган жок биякты. $10,000 алып бартам. Бул $10,000 немеге? Теңгелер на карман, на всякий случай алып алдым. Уже бул акча бутик ачканга керек. Азыр деген бүгүн экөөбүз барабыз, хостелге заселяемся. Мен 3 күн обучениеде жүрөм. Акыркы обучениябыз 3-чү күнү выпускной болот. Обучениеда Исламбек Шариповдун окуусуна жүрөм, ритейл деген. Казакстанда, анан Кыргызстандан да 3 окуучу бар, калган баары Казакстандан. Казакстан полный, не только в Алмате, бүт Казакстан боюнча бутиги бар кишилер ушакка барып обучение өтүп атышат. Кантип систематизация кылышты, өзүнүн, оборотун көбөйтөйүн деп, остатоктарды азайтайын деп, ошондой да. Мен 700 000 сом курс алам го деп оюма келбейт болчу бирде күнү. Бирок эмне үчүн алдым? Бутик ачсам дагы азыр Казакстандан риск чоң болот да. Мен Казакстанда иштеп көргөн эмесмин, рынокты билбейм, риск чоң болот. Анан кийин ушу рискти азайтайын деп 3 айлык ушу обучениени алдым. Именно бутик боюнча окууну алдым да, сатып алдым. 700 000 сом болсо дагы бул мен күйүп кетсем, бутик ачып күйүп кете турган акчадан караганда 700 000 сом азыраак болот да. Ошон үчүн 700 000 сом инвестиция, знание болду. Анан кийин күйүп кетсем дагы ушу вероятность азайтат да. Скорее всего күйбөйм. Стилисттердин обучениясын сатып алайын деп атам. Бутикте кыздарга обучение кылып, потому что продавец-консультант, стилист болуш керек. Стилист болсо, анда клиентке кайсы кийим туура келет, азыркы трендтер кандай, бул жылы кайсы өң ыңгайлуу, жакшы жарышат, адамды карап, телосложениясынан, чачын өңүнөн, ошо моменттер менен туура кийим тандап берүү, бул ошо неме да? Профессионализм. Это обучение оюмда, башымда караңгыларды жарык кылды да. Эми дагы көп караңгы жерлерди жарыктаткым келип жүрдү. Чё, пойдем туда? Вау! Я вживую такой не видел, прикинь. Достор, азыр Алматыга баратабыз, жарым жолдон казакский степи жактан токтоп, бедени чабып коюштур. Ушинтип тоголок кылып чогултуп. Кайф, Pinterest, эстетика. Азыр деген Алматыга барып хостелга заселение кылабыз. Андан эртең мен обучение кетем. Анан
Абыл параллельно башка шоурумдарды карап, анализ конкурентов кылып, сонго барып налоговый, Каспий бюрократияларды караштыра берет. Ошо анан кийин эң негизги обучение ушулар, анан торговый оборудованияны заказ кылыш керек уже. Торговый оборудование 2 жума жазылат. 5 миллион теңгедей болот деп айтышты. 1 миллион сомдун тегереги болуп калат, сом боло турса. Ошону барып предзаказ кылабыз и уже ал жазыла берсин. Проект уже бар, проект момундай көрүнүп турат. Ошо. Капец, они летят, да? Oh shit. Границадан бияка чейин 3 саатта келдик. Нормально, по кайфу. Чарчаган деле жокмун жолдон. Только шея. Мына торговый центр, Гранд Парк. Ушул жактан буюрса бутик ачабыз. Азыр сага көргөзөм. Сен реакцияң тартайлыбы? Достор, мен атайын Абыл менен келдим. Алматыга мага жардам берип жүрөт. Азыр бутикке барганда Абылдын реакциясын тартайлы. Абыл, впечатление о торговом центре кандай? Большой торговый центр. Классно. Да, и просторный. И, как заметил, он снаружи невысокий, да? Бир этаж эле биякта. А, да? Только бир этаж бар. Классно. Азыр ошо бутикке баратабыз. Сейчас дойдем до бутика, снимем мою реакцию. Анын өзүмдүн оюмун айтам. Ешма. Кандай? Классно. Что нравится? Потолки высокие. Я же спрашивал насчет потолков. Я думал, там не так высоко. Тема. Реально большой бутик. 200 квадрат, он же еще вверх уходит, да? Крыша слендер, орысша сөйлейін. В общем, мен Қазақстанға биринчи жолу келатам. Бүгүн биринчи жолу? Биринчи жолу, да. Кыргызстандан вообще чыкканым биринчи жолу. Жактым аябай, жакта торговый центр деле аябай кооз экен. Узундугу чоң экен, узундугу узун экен. На русском скажу, здесь даже этот есть. Сейчас мы покажем такси в торговом центре. Меня вот это удивило. Жаңы эле бутикти көрдүм. Реакциямды, наверное, көрдүңөр окшойт. Аябай жакты. Дальше көрөсүңөр биздин трипибизди. Достор, кыскача айтканда ушундай. Алматыга келдик, торговый центрди көргөздүм. Абылга дагы өзүм да бир сыйра көрүп койдум. Азыр ремонт боюнча тамдар акталды. Эми на днях барып торговый оборудование, рейлдерди, полкаларды бүтүп баарын заказ кылабыз. Чертеждордун баары даяр. Ошону барып кыла беребиз да. Көргөнүңүздөргө рахмат. Биринчи видеону көрөм десеңер, обзор котканыңызды могу видеодон ушул жактан көрсөңөр болот. До скорой встречи.